Алардын рухтары колдосун. Сакын Айдаровна, сизге ден соолук. Ушу Жайыл Баатырдын урпагы болуп калгандыгынын дагы бир кандай десем пайдасы тийип атат да. Эгерде башка жактан болсо мен сизге окшоп может күймөк эмес. Биз да сизге таазим этебиз, дайыма келип турасыз. Мына дүйнөлүк көчмөндөр оюнда дагы, анан кийин экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнда дагы Жайыл Баатырдын ролун аткартып, ушу Жайылды дүйнө жүзүнө тааныткан баяны деген тема. Жайыл Баатырдын сүрөтү менен ошонун ролун аткарып эжен ага да мен багы репетициясына катышып көрүп калгам. Сиздин эже эмгегиңиз күч, мына Жайыл Баатырдын музейине, эстелигине, азыркы турган офиске дагы Сакын Айдаровнанын абдан күчү бар да. Жана ошондой эле Жайыл Баатыр өзүнүн эки баласы Үсөн Теке менен меркеде коюлган сөөгүнө дагы кичине эстелик бар. Ошол жерде дагы эженин салымы чоң. Үсөн атамдын дагы аты коюлуп калсын деп эже дагы чырылдап жүрүп, багы атын багы жастырып койгон да. Анан Жайыл эле Баатыр болбосо анын өмүрлүк Темиржан эне, балдары Үсөн Теке эки баласы менен Жайыл кыргында согушунда баатырларча курман болуп атат. Анан биз кантип анын атын айтпайбыз, кантип аны Куран окуп турбайбыз. Биз ушул районго, Калин району, Жайыл району болуп калганына сыймыктанабыз. Арбактары ыраазы болсун. Алардын тилеп ошол убактагы кандай гана кан төгүллөрдө бизге тилеп кеткен тилектери орундалды го деп ошо Алла Таалага да ыраазы болуп кетебиз. Биздин колубуздан келген иштерибизди жасап жатабыз, дагы урпактары дагы колунан келген мүмкүнчүлүктөрүн жумшап жатабыз. Мына 24-күндагы Асан атам урпактары Куран окутуп келебиз деп мага айтты. Буюрса эртең жок бүрсү күн келишет. Ушул Жайыл Баатырдын үйү, Жайыл Баатырдын ордосу мына кандай кишилер келсе дагы эшик ачык. Азыр көп келген адамдар көп. Эртең менен 9-та эле Бишкектен келип дасторкон жайып Куран окутуп кетишти. Ушул жерде Жайыл Баатырдын ордосу көтөрүлүп, арбактар ыраазы болуп, Сакын Айдаровна сиздин ишиңизге ийгилик болуп, ден соолугуңуз чың болуп, жана ойлогон ой максаттарыңыздын баары ишке аштын. Жайыл районунун атына менен чыгып атасыз. Арбактары колдоп, тынччылык болуп, дүйнө жүзүндө баарыбыз аман бололук. Амин.